Арыбаңыз кадырман телекөрүүчү, назарыңызда таңкы үйдөн бүгүнкү көрсөтүүсүн баштайт. Ар бир үйдө жакшылык болсун деген аруу тилегибиз менен бүгүнкү көрсөтүүбүзгө старт беребиз. Бүгүн болсо өзгөчө күн деп айталы, 7 май байланыш, ошондой эле радио кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Биз алгач мына ушул кесиптин ээлерин куттуктайбыз дагы, анан атайын конок дагы чакырдык. Тагыраак айтканда, биз көпчүлүк учурда мына ушул бүгүнкү коноктун үнүнө куштар болуп, кандай инсан болду экен деп эңсеп, көксөп, кээде көргүбүз келип, көргөн учурда жүзүн көрүп, ушул эжекебиз турбайбы деп маанайыбыз көтөрүлгөн инсанды чакырдык. Ким деп турган болсоңуздар, көптөгөн Кыргызстандагы мультфильмдерде үн коштоп, тагыраак айтканда көпчүлүк учурда биз бул эжекени коёндун үнү менен шак эле тааныйбыз. Котормочу, режиссер, ошондой эле Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Айнаш Аширова бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы эжеке? Саламатсызбы. Кош келиптирсиз. Кош келдик. Биринчиден сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Ишиңерге ийгилик. Рахмат. Ушул баягы дарак бир жерден көгөрөт дейт. Сиздер дагы ушул жерден иштеп, жогорку наамдарга ээ болуңуздар. Мен дагы дегенде кесиптик майрамыңыз менен куттуктайын. Радиодо дагы үн коштоп жүрдүңүз. Биз бала чакта бир эле телеканалдардан эмес, сиздин үнүңүздү радиодон дагы угуп жүргөнбүз. Баластан радиосунда дагы үнүңүз көп жолу берилет. Мына ошондуктан да атайын бүгүн биз сизди конокко чакырдык. Эми эң алгачкы эле суроом, сиз негизи жөнөкөй инсандардын үй бүлөсүндө туулуптурсуз. Анан кантип ушул үн коштоого, тагыраак айтканда, жөнөкөй кесип эмес сиздин кесибиңиз, өзгөчө, башкача, башкалар жасай албаган, көпчүлүктүн колунан келбеген кесипти аркалап келатасыз да. Кантип келип калдыңыз? Эмне себеп болду? Ким себеп болду? Мен кичинекей чагымдан эле баягы коrodо ойноп жүргөндө, баягы корозторду, тоокторду, анан баканын чардаганын угуп алып, анан мындай таң калчумун да, булар бири-бири менен биз сүйлөгөндөй эле бири-бири менен сүйлөшөт окшойт деп. Анан кийин баягы тоок кукулдаса, демек короз түшүнөт. Короз кукереку десе, значит ал тургула таң эрте эмне десем эми, таң эрте тургула, жүзүңөрдү жуугула дегендей мамиле кылат болуш керек деп коем да. Анан кийин баканын чардаганы, баягы бака эми саздарда чардайт, мындай арыктардын жээктеринде кээде болуп калат, ошондо чардайт. Анан мен ошолордун үндөрүн туурай берчүмүн. Анан көбүн эсе ушу тоок баягы туугандан кийин ар бир чуркап эметип калат го, кыйкырып. Анан ошолордун аркасынан чуркап алчумун, кукулдап кошо. Анан ошон мен аябай көп туурачумун да. Анан жана жөжөлөр болот эле, жөжөлөрдүн үнүн жатак алып ошо тиги жөжөлөр менен сүйлөшөм деп ушинтип мындай үндөрүн туурап, баягы мындайча айтканда ошолор менен сүйлөшчүмүн да. Жөн эле туурабай жатак алып кошулуп. Жанан эми баягы ошол адатым деле калбаптыр. Анан кийин мен ошо жана бийлегенди аябай жакшы көрчүмүн. Ошо бий жагынан ошо Такен агай бар эле, ошол Такен агайдын эмесинде болуп калдым. Ошол кишиден кичине билим алып калдым. Анан кийин баягы Караколдо элдик театрда бий боюнча кружок ачылган. Ошол кружокто баягы көркөм жетекчи болуп, ошо бийлерди үйрөтүп, биринчи орундарды алып жүрдүк. Андан кийин элдик театрда режиссер болдум. Ал жерде баягы спектакльдерди коюп, тоже биринчи орунду алып жүрдүк. Спектакль койгончо. Мурзай Тойгонбаевдин Актамак, Көктамак деген спектаклин койдум. Ошондо баягы
баягы район боюнча фестиваль жүргөн. Ошо фестивальда биз биринчи орун алганбыз. Ошентип кичине адам деген баягы иштесе тиштейсиң дегендей иштеп жүрүп кичине анан кийин Курчак театрына которулуп кеттим. Муса Жаңгазиев атындагы Курчак театры. Ал убакта Муса Жаңгазиев атындагы эмес болчу, кийинчерээк берилди да. Жөн эле Курчак театры болчу. Ал жерде Моналиев деген директор эле, биздин директор аябай жакшы адам, түшүнүктүү жетекчи болчу. Ал азыр көз өтүп кетти. Мен ошо жанагы азыр деле иштеп атышат. Мен иштегендер азыр деле иштеп атат. Нургүл Мусаева деген актриса, Шыкматова деген актрисабыз бар, Нургүл Кулманбетова деген актрисабыз бар. Ошолордун баары менен мен чогуу иштегем, чогуу ошол жерде кээде эле чогуу болуп калабыз да. Андан кийин ошо телевиденияда Кантип телевиденияга кетип калдыңыз анан? Эмне себеп болду? Жана Бурул Асакееваны билесиңер да, ошо Рабаятта теле берүүдө ошол Рабаятты алып баруучу болчу. Вот ошонун долбоору болчу да. Анан биз анда Курчак ойнотчубуз. Нургүл Кулманбетова, мен, анан Галия Майлыбаева деген казак кыз эле да. Анан кийин ошо жатып алып Курчактарды ойнотуп ошо балдарды көрсөтчүбүз да. Кийинчерээк эле анан баягы заманбапка жараша мен өзүнчө долбоор жазып, анан кийин башкача нукта алып барып аттык. Анан жанакындай мультфильмдерди баштап калдым. Ошентип анан кийин баягы алдыга жыла берет экенсиң да. Мен мисалы үчүн мына азыркы жумушумду аябай жакшы көрөм. Даже сүйөм деп айтсам болот. Мен күнү-түн иштечүмүн. Күнү-түн. Мен ушул убакка чейин баягы суббота-воскресенье эмне экенин билчү эмесмин. Бир мындай эс алуу деген эмне экенин билбей эле келип эле иштей берчүмүн да өзүм. Анан азыр болсо мен өзүм жазам, өзүм монтаждайм, анан кийин эфирге даярдап, анан кийин берем. Анан баягы бара-бара баягы Гүлсөмүрат экенсиң дегендей бара-бара ошончолук иштеп жүрүп баарын билип алат экенсиң. Монтажерлорго аябай таң калчумун. Ошолор кантип башы жетип ушу монтаждап, анан кийин даярдап эфирге берип атат. Чындыгында монтажерлордун иши абдан кымбат экен. Абдан кымбат экен. Мен болсо батырактан жасабайсыңбы, мынтпайсың, тинтпейсиңби деп эле баягы биз билбейбиз да. Мынча эле иш тезирээк жүрүп кетсе экен деп ойлойсуң да. Баягы өзүң билбегенден кийин. Өзүң баягы кой мен да ушинтип иштеп көрөйүнчү деп адам дитин койсо болот экен да. Мен өзүм ошо монтаждап, анан үндү жаздырып, анан кийин даяр болгондо эфирге бергенде мен биринчи жолу аябай жанагындай ыраазы болуп өзүмө. Ой Азамат, ушундай. Оказывается, болот экен да ушундай кылганга деп аябай мындай ыраазы болгом да. Андан кийин эле мен үчүн бул аябай кызыктуу жумуш болду да. Аябай кызыктуу жумуш болду. Өзүм жазып, өзүм монтаждап, өзүм даярдап, анан кийин баягы эфирге берип баштагандан баштап эле мен баягы дем алыш күндөрү дем албай эле, элдер эс алса, мен эс албай эле ошо күнү-түн эле ушинтип иштей бердим да. Даже болгон мен эртең мененки саат 8ге чейин иштеп, түнү менен иштеп, анан кийин мультфильмдерди создавать этчүмүн. Таң атканын деле билбей калдысыз да. Таң аткан ооба. Бир монтажерым бар эле, Нуржан деген. Ушу Нуржан деген кыз аябай мындай жакшы монтажер болчу да.
Анан экөөбүз эртеси эфирге бере турган нерсени өчүрүп алды да бүт. Анан кийин ошону кайра алып келип баарын чогултуп алгыз. Анан кийин бүт баарын экөөбүз таң атканча ошону бирден чогултуп отуруп, таң атканча бүтүрүп, эртеси саат 10-до биз уже эфирге коюп койдук да. Мен так эсимден кетти ошол нерсечи, потому что мен аябай мен коркуп кеттим да. Эфирден уже болбой калса, значит жумуштан кеткенмин деп эсепте депчи. Анан өзүмдүн сүйгөн ишим болсо, анан бул балдардын көрө турган программасын чыкпай калса, анан кандай болот? Анан жогорку жакта отурган жетекчиликтерди эмне деген жооп алат? Ошондон коркуп эле ошо таң атканча ошо Нуржан экөөбүз жасап, анан кийин саат 10-дордо бергенбиз да. Кудай чоң сактаган ошондо. Жоопкерчилик. Анан сиз ошол телеканалда жаш балдар үчүн мультфильмдерди үн коштоп которуп жүрдүңүз да. Эң алгач артка кайрылып баралы эми. Биринчи которгон мультфильмиңиз кайсыл эле? Нупагади мультфильмин котордуңуз беле? Кайсыл үндү биринчи коштодуңуз? Кайсыл жаныбардын үнүн? Эң биринчи ошо жанагы Сени беш ашпа дегенди кыргызчалап себеби деген ал жерде көп нерсе баягы кыймыл аракетте болот да. Анан кийин деген сөздөрү жок. Анда санда эле коёндун үндөрү, карышкырдын үндөрү чыгып калчу да. Вот ошол коёндун үнүн эле эме үн коштоп бердим. Анан кийин которгонун ооба мен өзүм эле баягы эми оңойдой эле сезип койдум да. Эми ал сүйлөгөн сөздү кыргызчалап коюш оңой эле депчи. Бирок баягы адабияттык тилде, анан баланын тилинде которуш керек да. Анан кийин жакшы эле которулду. Анан дагы бир мультфильм бар эле, Беш тыйын деген. Беш тыйын, ошо Беш тыйынды баягы Токойдун каармандары Токойдон ошо Беш тыйын таап алып эле, ошо бири-бирине эле айтып эле, буга эмне келет, буга эмне келет, тыйын алалы, муну алалы. Бул эми баягы Советтер Союзундагы мультфильмдер бүт эле тарбиялык мааниси бар мультфильмдер болчу да. Азыркы мультфильмдерди Кудай сактасын. Азыркы мультфильмдердин деле бир тарбияла турган мультфильмдер жок да. Анан ал убакта аябай сонундай краскалары да ушунчалык мындай ачык, мындай сонун да, тарбиялык мааниси бар. Балдар деген ушу мен ойлойм ушу мындай кызыгып, мындайча айтканда ач көздөнүп отуруп алып деп момунтуп алып анан кийин көрчү да. Анан азыр болсо жок, андай жок дейм. Бирок баягы заманга жараша балдар дагы ошо заманга жараша чоңойот экен. Азыркы мультфильмдерде дагы ошо түшүнсө түшүнбөсө деле баягы каармандарды көрүп алып аябай мындай кызыгып карайт окшойт деп коем. Каармандардын кебетелери эми кичинекей бала эмес, чоң киши корко турган каармандар бар. Түшүнбөйсүң эмне жаныбар, эмне үчүн ал персонаж мультфильмдер эсиде жүрөт. Мультфильмдер. Ошо Беш тыйын дегенде, Беш тыйын 5 үндү өзүм эле коштоп көрөйүнчү деп тобокелге салып, анан кийин мен ошо 5 үндүн өзүнүн 5 кайсыл жаныбар бар болчу ошондо? Ошондо чипы бар болчу, жөжө бар болчу. Жөжө, тоок, анан өрдөк, анан енелик. Эшимен чыгып кетти. Иши болсо ошонун баарын тең мен өзүм ар башка үндү чыгарып, анан кийин коштодум да. Кийинчерээк анан кийин артисттерди учур театры менен, көбүн эсе учур театры менен иштедим.
Ал жерде аябай көп таланттуу артисттер, актрисалар бар. Анан ошолор менен бирге биз ошол кечки жомокту сен бөбөк сенин жомогуң деген программаны алып барып аттык. Чогуу чара. Ошол. Жакшы экен. Эң биринчи ошол баягы Нупагади шашпа сени деген мультфильмди которгон экенсиз. Простоквашино, 5 тыйын. Ошентип отуруп жалпы канча мультфильмди которуп үн коштодуңуз? Эсептей алдыңызбы? Жалпы ошо 3,5 миңден ашык эле мультфильмдерди котордум, үн коштодум. Ошонун баарында тең менин үндөрүм бар. Негизи көпчүлүк көрүүчүлөр сизди Коёндун үнү менен таанышат да. Коёндун үнүн көп ойнойсуз, көп үн коштойсузбу же Коёндун үнүн коштобузга жеңил, оңойбу, отура калып эле, баягы даярдыгы жок эле Коёндун үнүн коштоп кетесизби? Эми мен даярдыгы жок деле кете берем мен. Мисалы үчүн бизге мультфильмди алып келгенде биз көрөбүз да. Баягы каармандарды көрөп, бул менекем, анан дагы бир каарман чыкса, буну дагы мен окуп койсом болот экен деп, мынтип анан муну болсо Нурдөлөт Көпөш мындай үн коштосо болот экен, муну Бактыгүл Асанова үн коштосо болот экен деп мен ушинтип өзүмчө отуруп алып анан кийин бөлүштүрө берем да. Мультфильмден өзүмдө канча каарман болсо, мен артисттердин үндөрүн баягы жаттап калат экенсиң. Ар кимдин баягы үндөрүнчү бул буга туура келет, бул буга туура келет деп анан ошонтон бөлүштүрөм. Анан сиз айтып калдыңыз, негизи иштеп жүргөн учурда кайсыл бир убакта жөө барып жумушка барган күндөрүм дагы болгон деп. Ооба, 1 ай бою ал убакта баягы жашоо турмушубуз аябай кааттанып калган убак болчу. Анда 5 тыйын биз үчүн абдан мындай кымбатка тура турган эле да. Автобуска тыйын жок. Мен ошол Восток 5тен КТРКга чейин жөө келчүмүн. Анан ошондо биздин продюсерыбыз Лера Айтымбетова деген ушундай сонун жетекчибиз бар эле. Адамды түшүнө билген, кыйын, мындай катуу суроо талабын койчу. Даже биз ал кыздан мен улуу болсом дагы, улуу башым менен ал кыздан аябай коркчумун. Чындыгында эле. Себеби деген суроо талаптарды аябай катуу койчу да. Анан кийин баягы орусчалап айтканда требовательный болчу да. Анан баягы мен автобустарда кетип бараткан адамдарды карап эле кандай бактылуу булар деген автобуста кетип барат деп мен кетип атканда дагы жөө кетем да. Анан бир күнү ошо 1 ай болду. Анан аягында чыдай албай калдым. Анан Лерага кирип айттым. Лера, мен деген ушундай жөө барып, жөө келип атам. Восток 5тен КТРКга чейин мен чарчап кеттим. Десем эле мындай алгыс ушундай мындай жетекчи болгону менен мындай бир четинен аябай боорукер болчу да. Тартипти катуу койгону менен боорукер болчу. Боорукер болчу. Анан туруп эле ыйлап жиберди да. Анан кийин эмне үчүн сиз мага айткан жоксуз мурунтан? Баягы орус чалыш кыз болчу өзү дагы. Анан андай нерсени сиз айтып жүрүңүз. Эмне үчүн айткан жоксуз деп эле чөнтөгүнөн алып мага 200 сом берди. 200 сом ал үчүн биз үчүн аябай чоң акча болчу. Анан мен ошол акчаны алып ушунчалык мындай таң калып бир четинен аябай ыраазы болдум. Себеби баягы адамдын эң жакшы сапаты мен үчүн да, калганын билбейм. Мен үчүн адамдын эң жакшы сапаты боорукердик. Боорукердик бул бүт жаман нерселердин баарын тең басып кетет да.
Анан кийин мен ушул Өлөр Айтымбетованы ошондо гана билдим да, бул суроо талапты катуу койгон кыз боорукерде экен деп, мен ошондо гана ойлононун кийин мындай эмне десем, сыйым да аябай күчөдү да бул кызга. Жетекчи деген нак мына ушундай болуш керек деп. Ооба, мен эмне үчүн жөө барып жөө келип. Канча саат жөө басчуңуз? Мен саат 5-те турсам, саат 6-да уже үйдөн чыгып алып, бир саат 8-терде келип калчумун да. 9-га уже отуруп калчумун. Бир кечикчи эмесмин. Жөө келсем дагы бир кечиккен жокмун. Жумуштан ушул убакка чейин бир эч кандай бир эме алган жокмун. Эмне деп коет эле? Отпускага. Жок. Калган жоксуз. Жөн жайлуу. Мындай жөн жайба Уруксат сурап бүгүн келе албайм. Жок, андай бир андай болгон жок. Строгий выговор деп коет, андай бирөө да жок, выговор дейт, андайдын бирөөсү да жок. Иши кылса аябай мындай азыр ойлоп көрсөм мен мындай жооптуу болуп, ошону кынтыгы жок иштеп келген экенмин да. Жумушуңузга жоопкерчиликтүү мамиле, анан өзүңүз сүйгөн жумуш, анткени балким ошол жумушту жасаганда сиз рахатталчусуз, чарчаганыңызды унутуп калат окшойсуз да. Ооба, мен деген элдер баягы дем алыш күндөрү эс алса, мен ал эс алуу деген эмне деп, мен эс алуу күндөрү дагы келип түнү менен иштеп, даже эртең мененкиге чейин да иштеп кетип калчумун да. Мен чынын эле айтайын, бул жумушумду абдан сүйөм десем болот. Аябай жакшы көрөм. Ошон үчүн мен баягы чарчоо деген эмне экенин билбей калат окшойм да. Сиз өзүңүз дагы эжеке бала кыял окшойсуз да, анан ушул кесиптен кетпегениңиздин себеби да ушул болсо керек. Эми ошол балдар менен 30 жыл бою иштеп келсең, анан кийин баары эле ушинтип айтат, бала кыялсыз депчи. Эми билбейм, бала кыял болушум керек. Кээде ойлонуп кетем, эми баягы бала кыял деле жакшы болуш керек. Просто мен башка мындай адамдарды тарынта албайм. Эч кимде ушул убакка чейин эч кимди мынтип тарынтып, же болбосо жамандык жасап дегендей, извините, никогда не было дейт орусча. Андай нерсени кыла албайсыз, колуңуз барбайт. Кыла албайм, дитим да барбайт дагы. Анан мен эмнени жаман көрөм, адамдын мындай ачуулануу, жөнү жок ачуулануу, анан кийин эң жаман көргөнүм ушакчылар. Эң жаман көргөнүм ушакчылар. Ушакчыларды жаман көрөм. Жөнү жок жерден чала-чак, жөнү жок жерден мындай адамды паска түшүрүп коет да. Мен ошону жаман көрөм. Адам деген дайыма чындык менен жүрүш керек. Чындык менен жүрсөң, дайыма жеңиш болот. Чындык менен жүрсөң, башың өйдө көтөрүлүп басат. Если сен бир жерден эле калп айтып, же болбосо бирөөнө жалаа жаап койсоң, сен сөзсүз түрдө көзүң жерди карап калат. Ошол адамды, же болбосо башка адамды сен көзүң менен көтөрүлүп, ошол адамды карай албай каласың. Себеби деген ал адамга жалаа жаап сен калп айтып койгонсуң, дитиң барбайт агандагы ошентип караш. Андан көрө чындык менен жүргөн аябай жакшы да. Себеби чындык бар жерде жеңиш бар. Сиздин мына ушул сапатыңыз кызыңызда да бар окшойт да. Боорукердик, анан балким сиз бассаңыз, турсаңыз, баягы чындыкты сүйлөш керек, калп айтпаш керек, кимдир бирөөгө жалаа жаппаш керек, ушак сүйлөш керек, туура иштеш керек деп
кулагына куюп коюп анан кызыңыз дагы ошондой тарбияда чоңойгон окшойт. Туура, мен кызымды азыр ушул убакка чейин кулагына куя берем да. Эч кимге жамандык жасаба, калпты сүйлөбө, чындык менен жүр. Мен дайыма айтам, чындык бар жерде жеңиш бар. Сенин башың көтөрүлүп, элдин арасында да жүргөндө кичине башың көтөрүлүп басат балам. Никогда калпты сүйлөбөй, чындык менен жүргүн деп. Анан эң башкысы адамга жамандык жасаба. Ошон үчүн кызым кичине элдин жүрөгүн оорутпайын деп эле аябай мындай башынан көп мындай оор нерселер өтүп кетти да. Аябай оор нерсе өтүп кетти. Баягы адамдар мен чынында баягы жаман адамдарды мен кинодон эле көрчү элем, эми турмушта ошондойлорду көрүп атам. Ошондойлорду көрүп атам. Кинодогу каармандар жашообузда экен да. Ооба, кинодогу каармандар жашообузда. Ошо жашообуздан алынып тартылган кинолор экен да буларчы. Мультфильмде деле ошондой, мисалы да. Ооба. Баягы Совет Союзу убагында не деген кандай сонун мультфильмдер. Тарбиялык мааниси бар ошол жерден балдар ошо мультфильмди көрүп атып өзлөрүнө бир нерсени алып калат да. Эми азыркы мультфильмдерди карагыла, эми эмнесин алып каласың? Баягы заманга жараша суроо талабы болуп калабы бул мультфильмде? Же биздин азыркы кичинекей балдарыбыз азыр кичинекей тили чыга элек бала телефонду карап отурат. Тили чыга элек бала телефонду карап отурат. Эмнени карайт? Ошо мультфильмдерди, аябай коркунучтуу мультфильмдерди карап отурушат да. Ошо эмне түшүнөт? Мен айтайын, эми баягы азыркы мультфильмдердин каармандарын бала эмес, чоң киши коркуп карай албайсың да. Сен айткандай, бул эмне жандуу өзү депчи түшүнө билбейсиң да. Анан эмне жөнүндө болуп атат? Баягы тарбиялык мааниси барбы, жокпу? Ошону дагы мындай түшүнүп болбойт да. Мурунку мультфильмдерди кайра мен өзүм ошол мультфильмди деңсеп келем да, ушул мультфильмдерди кайра башынан койсо, баягы биз кыргызчалап уже архивде турат да, ошол мультфильмдерди кайра койсо деген бир мен тилегим бар да. Себеби деген ал жерде Ооба, таалим тарбия бар. Көп таалим тарбия бар. Балдар дагы кызыгып көрөт беле, азыркы балдар. Азыр дагы мен мисалы балдарым дагы билет да, мен Бемби деген мультфильмди аябай жакшы көрөм, анан Лунтикти ушунчалык жакшы көрөм. Айда өзгөчө бирөөктөр өлдү деген. Бембини болсо мен өзүм ошо Бембини аткаргам, эми үн коштогом. Аябай жакшы мультфильмдер. Бирок баягы көп сериялуу мультфильмдер да болгон. Ошолордо дагы үн коштогом. Аларды кошкондо деле ошо айтып атпаймынбы? Бир 3,5 миңден ашык мультфильмдер. Азыр деле иштеп атам. Өзүм жазып, өзүм монтаждап, өзүм даярдап, анан кийин эфирге алып чыгам. Азыр болсо азыркы мультфильм Моко деген мультфильм. Бул 60 сериялуу. Ошо 60 серияны азыр мен 30 сериясын бүттүм. Анан ар жакта дагы 30 серия бар. Эми балдарга жакында көрсөтөбүз. Бардык сериясын үн коштоп, даярдап, монтажын жасап бүткөндө эфирге берилип баштайт. Баары даярдалып бүткөндө анан. Чоң мультфильм экен, 60 сериядан турса. Жакшы экен, сонун экен. Анан мультфильмдерди ошо азыркы учурдагы которулуп аткан мультфильмдерди кантип тандап аласыз? Эмнесине көбүрөөк көңүл бурасыз? Бизде эми жогору жактан келет да. Бизде деген международный отдел бар. Ооба. Ошолор мультфильмдерди, кинолорду ошолор тандап, анан кийин бизге алып келип берет. Мен да ошондо ойлоп кетем да, бизди дагы кошуп, мынакей просмотр болот, ошол убакта муну алсакпы, муну албай эле койсокпу деп мындай бизден деле сурабайт да, өзлөрү көрөт. Мына ушул мультфильмди
алдык, давайте жасап бергиле деп. Биз жасайбыз. Анан кызыңыз жөнүндө сүйлөп калдык. Эми учурда кайсыл бир учурларда ошол Абубакир Изибаев атындагы мамлекеттик цирктин кейиштүү абалда экенин айтып чыкты. Баарына ошол учурда көпчүлүк кишиге жаман да көрүндү, жаман сөз дагы укту, жаман тил дагы укту. Анан бирок бир чети баарыбыз азыр мисалы кубанып сүйүнүп турабыз, анткени мамлекеттик цирк болуп көрбөгөндөй оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, манеждин ичи сонун болуп өзгөрүлүп жасалып, цирктин ичине киргенде көзүң кубанып сүйүнөсүң да. Бул дагы ошол Аслан айымдын эмгеги деп билебиз. Учурда эми кызыңыз жөнүндө бир аз сизден сурап өтөйүн. Биз сыймыктанып атабыз, демек сиз дагы кызыңыз менен сөзсүз сыймыктанасыз. Сөзсүз мен сыймыктанам кызым менен. Кызымды мен мындай эмне десем, кички чагынан эле бул аябай мындай мага жакын болуп чоңойду да, себеби өзүм чоңойттум да болбосо. Андан кийин кулагына койгон, мен только эле боорукер болсо экен деген эле менин ниетим болчу да, потому что адамдын эң жакшы сапаты боорукердик. Кызым да ошондой болуп чоңойду. Кичине эле мынтип көчөдөн момтуп турган адамды көрсө эле ыйлап эле жетип келчү. Мага 50 тыйын бер, мага 20 тыйын бер, мен деген бабушкага берем деп. Эми азыркы убакта ооба, бул чоңойгондо аябай акылдуу кыз болду. Мындай эмне десем, баягы башка кыздарга караганда бир өзгөчө бир мындай баягы эмне десем, өзгөчө болуп чоңойду да бул. Ооба, бул деген цирктеги болгон өзү негизи адиси боюнча балерина. Хореографияны бүттү да, балетти. Анан бирок эмнегедир аякка барбай циркке барып алыптыр. Ошол убакта, окуп жүргөн убакта кастинг болгон экен. Аттын үстүндө баягы трюктарды көрсөткөн. Анан кийин ошого барып баштады да. Мен билген эмесмин. Циркке барып жүргөнүн билген эмесмин. Себеби мен кичке чагында эле мен жетелеп эле ар кайсы кружокторго барып эле эмете берчүмүн да, тигинден буга, мындан буга деп эле ташып жүрө берчүмүн. Бирок ошонткенде эле жакшы болгон экен. Бул кыз азыр жет тилде сүйлөгөндү билет да. Анан маған айтпайт, ошо циркте ат үстүндө трюктарды көрсөтүп жүргөн экен. Мен баягы циркка анча мындай көңүл бурчу эмесмин. Анан бир күнү айтып калды, циркке барып көрбөйлүбү депчи. Анан кийин хорошо деп анан циркке барып билет алдың беле десем, ооба билет алгам деп коюп, анан мени отургузуп коюп өзү кетип калды. Анан кийин сен эле отурбай эле ары бери чуркап атасың сен. Отурбайсың десем, мен азыр келем. Тиги подушкаларым келип калыптыр, ушу мен сүйлөшүп атам деп эле өзүнчө эле бир кыйыпчыктап эле бирдеме эле болуп атат. Анан кийин что-то ай сен отуруп анан кийин көрбөйсүңбү? Жок. Өзүм жалгыз отурам. Анан бир убакта эле бир сары көйнөк чыптама менен бир кыз чыгып калды деп эле анан карасам орус кыз экен. Орус кыз анан кийин ал дагы мындай эмне десем, катуу чаап келип эле деген кейип эле тиги немени алып атат. Анан өзүм баягы аттан да корком. Анан кыйыным экен бул тыйындарды эңип алып аткан. Анан баягы кыйшайып алыптыр, ушу атта чаап баратат, алып атат да. Анан бир убакта эле баягы чаап келиптир, бир мындай жесттер болот эмеспи деп. Анан кийин так эле маңдайын отуруп алыптырмын деп монтсе эле менин кызым ошол жерден бакырып ийиттим ордуман. Аябай жаман коркуп кеттим да. Мен тиги кыздан ушу эңип аткан орус кыз деп ойлоп, баягы көзүн карабай эле мен ат деле карай бериптим да. Орус кыздай көрүндү, тиги эмеден чыгып келатканда. Анан баягы макияж менен ошентип орус кызга окшоп калат экен да. Маңдайыма келип десе эле
карасам эле менин кызым бакыр эле ордунан тура калып эле ушундай ыйлагым келип кетти да. И что это такое деп элечи. Эмне мага айткан эмес бу кыз деп эле. Анан бир убакта ошол эле көйнөк менен менин жаныма келип эле отуруп калды. Анан кийин мен айттым, үйгө барганда сүйлөшөбүз дедим. Настроениесин бузбайын деп эле баягы аренаны тиктеп отуруп калдым. Катып калдыңыз да. Кызым болсо, ну мама деп эле чыгып кетти. Анан мен чыккан жокмун. Анан үйгө келип анан айшында айттым да. Доча, я горжусь. Мен аябай сыймыктандым дедим. Пока сен дейлектеп ушунча корктуң дедим, бак ушу орус кыз эми оңкосуна кетпесе экен деп ушун коркуп атса десең эле сен экенсиң десем аябай каткырып күлгөн да. Анан конечно баягы кучактап бетинен өп анан действительно мен ыйлап жибердим. Мындан кийин айтып жүргүм. Жанакы экен болбойт мама, отуруп тур мен азыр подружкаларым менен тигин. Надо было тебе сказать, мам, отуруп турсаң, мен азыр 1,5 саатта келе калам, бир жерге кирип келе калайын деп эле айткандым да. Мен отура бермедим акыры ошолан деп. Ошол анан кийин кызым ошондон баштап эле иштеп баштады. Цирктен ичине киргенде чындыгында эле мындай сасып баягы кеткенче шашчысың да, эмне мынча сасып депчи. Анан ошондагы кызым аябай ошо айтып, чындыкты айтып, директорлор болсо эмне, алар деген концерттерин коет, чөнтөгүн кампай айтат, анан цирк калат ошону менен. Анан мен деген актерскийге кирип көрдүм. Кудай өзү сактасын, бомж деле ошондой жерде отурбайт эле да. Бомж деле ошондой жерде отурбайт эле. Байкуш актерлор мындай жерге эле мынтип ыргытып коет экен, басып жүрө беришет экен. Да, мындай сасыкта, баягы бомждор деле андай жерге жатпайт го айланайын. Ушу бир көрүп алып эле мен жаман таң калгам да. Ой, ушундай кандай болсун да айнанайын, ай бул эмне деген шундук. Ай, актерлоруңар ушундай жерде отурабы десем, ооба дейт, ушундай жерде отурабыз баарыбыз таң эле деп. Анан кийин чындыкты айтып чыга баштады. Аягында баягы эрейишкен кыздар Аравияга барганда бутун талкалап да коюшту. Ошон менен темир менен кайра келди. Ошо Кудайыма чоң рахмат, арабтарга дагы чоң рахмат. Ошо кызымды операция кылып бутуна кадимкидей өзүнүн сөөктөрүн жууп тазалап кайра ордуна коюп, азыр Сабырбек Жумабеков хирург, ортопед, кыргыз элинин эң сүйүктүү доктору айтты да, эме деп, эже капа болбоңуз, кызыңыздын буту өзүнүн эле бутундай болуп, ошо сөөктөрү ордуна келген. Анан тиги Кудай буйрса бир аздан кийин тиги ичиндеги темирлер алынат деп. Анан ошого эле Кудайыма чоң рахмат деп аябай мындай сүйүнүп жүрдүм да. Баягы чындыкты айтсаң биздикилер эмнеге эметпейт, жакшы көрбөйт. Чындыкты айтып баштады, сабап да коюшту, 10 күн больницада да жатып калдык. Мен ухаживать этип кызга баягы оорулуу бутун тээп коюшкан экен. Ары бери сүйрөп, чачтан алып алып, ары бери сүйрөшкөн экен. Көргөндөр мага айтып беришти, ужас, ушундай акмак адамдар бар экен циркте деп. Менен ошондой акмак адамдар менен кызым ушул убакка чейин иштеп, анан кийин айттым, балам, сен никогда ошол сага жамандык жасаган кишиге, баягы таш ыргыткан кишиге ашыңды берсең, ал киши кайра тартып калат. Анан баягы таш ыргыткан кишиге ашың берди, алар кайра тартып калды. Анан кийин кечирим сурап, баягы биз түшүнбөстүк кылдык деп азыр ушул убакка чейин азыр иштеп келатат. Эми азыр болсо башкы директор болуп шайланды. Бирок
майын чыгара иштейт да, иштесе. Күнү түнү ошол жерде. Сиздей болуп, ишке берилип, ошол жакта жүрө берет циркте. Күнү түнү мен да кээде мындай душмандар аз эмес, көбүрөөк да. Себепти энди мен жанакы мурунку кеткен директорлорунан корком. Чынын эле айтайын, өлтүрүп койсо жалгыз кызымды, өлтүрүп койсо мен эмне айла кылам деген ой менен эле баягы жан сакчысы болуп жүрөм да. Түн ичинде түнкү саат 11-лерге чейин отурса дагы мен ошо жанында отуруп, бер жактан, сырттан эле машинанын ичинен ошо терезеден карап отура берем да. Печать этип отурганы көрүнөт мага. Айнектен көрүнүп турат. Терезеден көрүнөт. Анан туруп келатканда эле уже домой дейм да. Кетип экенбиз үйгө деп. Анан азыр болсо эми баягы бизде андай деле жокко. Мурунку убакта ошондой болчу, эми баягы жаман көргөн кишине чымын өлтүргөндөй эле жалп итип салчу эле го. Азыр болсо эми баягы өзүмдү өзүм чооткотуп, эми Садыр Нуркожоевичтин убагы андайга жол бербейт дегендей болду азыр мен кичине мындай кайра тартып калдым да. Өзү барат, өзү кайра келет жумушка, ушундай. Биз дагы социалдык тармактардан Аслан айымды көрүп турабыз. Сиз айткандай иш кагаздарын өзү бүтүрүп, өзү жазып, документтерди өзү иреттеп, баарын өзү жасайт экен. Тыкан жумуштарына өзү печаттап, өзү бүт жанагы уставтардан өйдө, долбоорлордон өйдө өзү жазып печаттап, министерствода, маданият министрлигинен келген тиги тапшырмаларды бүт түнү менен печаттап чыкчу да. Бизде болсо бул жакта суроолор келиптир сизге, окуп берейин. Аягы 78 35-78 абоненти жазыптыр. Кутман таң ишиңиздерге, ийгилик, Айнаш эжекебизге ден соолук каалайбыз, абдан кубанып турабыз дейт. 158 абоненти жазыптыр. Бүгүн телевидениядан тайне менен чогуу отуруп алып көрүп атабыз деген билдирүү бар экен. Дагы бир билдирүү бар экен. 66 абоненти жазыптыр. Саламатсыздарбы? Сонун маек болуп атат. Рахмат. Биз жанатан бери күтүп отурабыз. Качан кайсыл бир жаныбардын үнүн аткарат деп жазыптыр. Бул жакта болсо 707 абоненти жазыптыр. Саламатсыздарбы? Айнаш эже бизге өзүнө жаккан каармандын ролун аткарып берсинчи деп жазыптыр. 707 абонент жазыптыр. Не кылалы? Эми телекөрүүчүлөрдүн суранычын аткаралы, Мейли. Сөзсүз түрдө кичинекей Биз сурабасак дагы көрдүңүзбү? Чоң адамдар да кызыгып карайт экен. Сиздердин сурооңуздар боюнча эми бир 2 күндү коштоп берейин. Коён менен кирпини. Коён менен кирпи экөө отуруп алып маектешип отурат. Анан коён айтат: "Мен деген бүгүн регион радиосу менен телевидениясы чакырган. Мен ошол жака барып келейин, а сен болсо отуруп тур." Мен деле барайынчы. Сени чакырган жок да, отуруп эле турчу. Эмнеге? Мен деле сен жаныңда отуруп алып, мен деле сүйлөйүнчү. Мейли, мен жаз келечеге айтып көрөйүнчү. Эгер макул десе, сен деле бар. Макулбу? Макул, мен кайсы көйлөгүмдү кийип алсам экен? Жаз келече мени аябай жакшы көрүп калсынчы, жинди десе, бол эми тезирээк, кечикпей баралы, себеби алардын майрамы бүгүн.
регион телерадиосуна келип калыптыр. Сон. Аябай жакшы болду. Кайсыл бир мультфильмден эмес, керек болсо азыркы учурда телеканалда отурган Коенек менен Кирпини аткарып берди. Ийине жүүнө чейин сүйүнүп кубанып калдык. Анан бул жерде дагы суроолор бар экен. Саламатсыздарбы деп эле учурашып коюптур. Дагы бирөө жазыптыр. Саламатсызбы? Сонун конокту бүгүн чакырттырсыңар деп 030 абоненти жазган экен. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эгерде сурооңуз же болбосо каалоо тилегиңиз болсо, экран астындагы жазылган номерлерге сурооңузду калтырсаңыз болот, же болбосо жөн гана жакшы сөзүңүздү арнап койсоңуз, сөзсүз түрдө биз Айнаш эжекебизге сиздин сурооңузду, каалоо тилегиңизди көрсөтүп бүткөнгө чейин жеткирүүгө далаат жасап аракет кылабыз. Негизи сырттан карап турган адам сиз менен баарлашып атканда, маектешип атканда жакшынакай отуруп эле билбейсиң да, качан Айнаш эже өзгөрүп кетет деп. Ичиңизде башка адам жашайт. Сиз ролго киргенде Айнаш экениңизди унутуп, ошол образдын ичине кирип, ошол образдын ичинде жашайсыз, Ооба. Туура. Эми мындайда жөнөкөй элемин. Анан баягы балдарга мисалы жомок айтып берип атканда, мен ошол жомоктун ичине кирип кетем. Өзүмдү да билбей калам. Жомок айтып атып, мисалы, баягы үндү туурап дегендей, анан балдар ошону аябай жакшы угат да. Мен бир жолу ошо бир съемкада болуп калдым. Балдарга жомок айтып берүү деген съемка экен. Терики Супарадан тартылганбыз. Анан ошо мен эличек кийип, кыргыздын салты боюнча экен да. Анан кийин ошондо балдарды тегерете отургузуп алып, кичинекей балдар. Анан мен үндү туурап айтып берип атсам, балдардын баары тең баягы съемка жүрүп атканын унутуп коюшту. Ооздорун ачып эле мени эле тиктеп отуруп калышты да. Өзүм ичимден күлкүм келип отурду. Булар деген билбесе керек. Мындай үн чыгарарымды. Анан кийин ушунчалык кыткылыктап күлүп отурду бир бала. Анан бүткөндөн кийин баягы кол чабуулар болуп кетти. Баягы күтүлбөгөн жерден да. Анан кийин анда бирөө ордуна отуруп алып, чүкөнү кармап отурат. Мен чүкөнү эле коеюн. Siz dağ bütükleri ayıp veriniz çumağı. Ayvay sonuna men okum geliyor da. Dediler. Hoş yerden gül yerinde. Anda съемка бүткөндөн кийин анан эшикке чыгалы, анан эшиктен айтып берем. Макулбу десем. Макул деди. Болду, ошо мен эшикке чыкканда артыбыздан эч болсо болот. Сиз Айтып калап койдуңуз да. Айтып берем деген, айтып бериңизчи депчи, анан бетинен өңнөн кийин айттым. Мен сени бир күнү ошо КТРКга чакырайын, анан озвучкага келесиң, мага деген мындай кичикей балдар керек маган. Менде мына мисалы азыр биз жалаң эле мен жалаң эле артисттер эмес, кичинекей балдардын үнүн кичинекей балдарга уже мен чакыра баштадым да. Ошо баштаганда эле ойлоп кеттим да, наверное, жетиштүү болуш керек. Андан көрө кичинекей балдарды тарбиялайын деп, анан кичинекей балдарды мына азыр асты аял алып үйлөнүп калышты. Анан кийин азыр болсо жанагы мультфильмдерди озвучка кылган үн коштогондор ким эле Бектур деген бала кичинекей чагынан баштап келди. Алия Кудисова деген, Аделя Кудисова эжелүү сиңдилер да. Алар ушу биринчи классынан баштап келишкен да. Биринчи Алия 5 жашынан келген. Азыр Алия Германияда университетте окуйт. Аделя болсо 10 классын окуучусу. Чоңойду.
Кичинекейлерден болсо Нурлан Абдрахманов деген режиссер баланын таланттуу бала, ал дагы и кызы дагы ошондой таланттуу кыз экен. Ошо мультфильмдерди үн коштойт мультфильмдерге. Дагы кичинекей балдар кыздарым Жасмина деген, Сыдыкова деген кыз бар. Ал дагы мультфильмге үн коштойт, жок үнү ошо мындай эмне десем, кичинекей кыздардын үнүндөй да. Анан азыр биз баарыбыз тең эле Кыргызстанга белгилүү болуп кетти. Бака балчак башың неге жалпак деген Келсинбек уулу Кыялбек деген бала бар. Ал мындай кичинекей балдарга ыр чыгарып, оон чыгарып өзү ырдайт экен, кичинекей баланын үнүндөй болуп. Анан өзү дагы кинолорго, мультфильмдерди мындай үн коштогонду аябай жакшы көрөт экен. Өзү дагы ошо университеттерде сабак берет. Ушундай таланттуу адамдарыбыз көп да. Аны мен ойлогомда, ушул бала менин ордумду баса турган бала экен. Эркек болсо дагы ошо тиги мындай кыздын үнүнө окшоп кетип, кичинекей баланын үнүнө окшоп кетип, ушундай неме кылат экен, үн коштойт экен. Азамат бала экен да. Анан ошо биз эми жакында бир нерсени кылып атабыз, анан аны айтпай эле коеюн. Анан бүткөндө буйруса. Көрөсүңөр. Анан окуучуларды ошо кантип тандап аласыз? Окуучулар мындай да, кичинекей бала келгенде баланы кастинг кылышат. Туура эмес. Мен мисалы үчүн мен ойлойм, туура эмес. Бала мен дагы ошондой болсом, мен да ушундай кылып үн коштосом деген балдар келет. Мен мисалы үчүн аларды көрүп туруп, кээде үндөрү мындай шайкеш келбейт да. Анан мен айтпайм, жок болбойт деп. Эч качан кичинекей баланы жок болбойт деп колго чабыштын кереги жок. Ошол бала келди, шайкеш болбой атабы, сен ошону ал дагы жаныңа тургузуп алып үйрөт, үнүң менен кошо. Ошол бала сенден кыйын үн коштоп кетет. Мен эч качан баланы сен андай эмессиң, сен мындай жок болбойт, сен үнүң жарабайт деген. Жарабайт деп айтпаш керек. Это багы орусча айткан не положено. Бала деген ошондой ниети менен келгенден кийин ошону сен тарбиялашың керек. Тарбиялашың керек. Алың жетеби? Тарбияла. Алың жетпейби? То акырындап акырын мындай неметип койсоң болот, узатып койсоң болот да. Бирок баланы эч качан колго чаап сеники жарабайт дебиш керек. Шагын сындырбаш керек. Үнү жарабай калган убакта деле мен ал баланы алып келип, мен мисалы үчүн Бектур ушунчалык мындай башында көргөндө мындай жоош, анан кийин мен үнүмдү туурап айткын десем, кичине туурай алчу эмес да. Анан кийин уже мен урушуп баштадым. Сен деген кулак барбы сенде? Бар. Анда эки кулак менен тең угуп, менин айтканымды кайталагын. Мен 5-6 жолу кайталатам. Анан багы эмоция менен айткын дейм. Эмоция деген мына мондай деп түшүндүрөм, айтам. Көрдүңбү, мен сени менен кандай мен сүйлөшүп атам. Так ошондой мен урушканда дагы сен көрдүңбү, мен эки кашым бир болуп кошулуп кетип атат. Вот. Анан сен дагы менен урушканда ошентип урушуп көрчү десем, ошентип атып кичине көндү. Азыр болсо менден сонун үн коштойт. Артисттерден сонун үн коштойт азыр. Вот. Канча жаштан баштап келет негизи балдар? 5 жаштан болот. 5 жаштан баштап. Ооба, мен аларды тарбиялап, анан кийин чоң. Мына мисалы үйлөнгөн бала 2 класстан келген. Эч кандай мындай эмеси жок бала болчу. Ал деген алып баруучу болуп дагы иштеди. Азыр болсо үйлөнүп, бала чакал болуп калды.
Балдар менен иштешүү канчалык кыйын негизи, же тескерисинче бала бат үйрөнөбү? Жолун тилин тапсаң. Бала менен иштеш өзүңөр деле билесиңер, абдан мындай татаал. Ооба. Бир сөзүңдү укса экинчисин укпай калат. Анан кийин урушасың, талашасың. Анан ошентип атып бала анан кийин өзү дитин коюп уже ошого көнүп баштайт экен да. Анан өзү дагы кызыгып баштайт. Анан мен үнүн жаздырып алып, анан өзүн чакырам, бергел деп. Анан кийин үнүңдү уксаң деп мультфильмден. Угуп алып ушундай бир жыргап анан кээ бирде кырып эле менин үнүм ушул деп. Сен үнүң өзүнүн өзү таң калат. Айтасың десем, мен ушинтип сүйлөймүн деп. Ушинтип сүйлөйсүң. Көрдүңбү, жакшы экен десем, жакшы экен. Эртең десем болобу деп кайра менден сурайт. Эртең десең болот, обязательно келгин. Дагы жазабыз деп койсом, келишет мындай чарчаганда аягымда. Билип калам да. Уже ордорун таппай анан мынтип кайсалактап анан мыякты карап ушинте беришет да. Мен билем баланын чарчаган. Анан айтам, аны экөөбүз мен дагы аябай чарчадым, сен да чарчадың. Давай эртеңге чейин коштошорбуз десем. Сүйүнүп кетет. Ооба, ошентеличи. Мен да чарчадым деп коесуз. Анан ошол менен анан коштошуп эртеси кайра жакшысыңбы бүгүн? Нормально. Мен бир кызды жазып атам да, анан кийин бир убакта бирок анын ролу аябай мындай чоңураак болчу да. Анан кийин мен баягы микрофон менен тияктан да угулат да. Микрофон менен угуп атасыңбы десем, чукпайт да. Анан эшикти чыгып кеткен бол деп анан кийин угуп атасыңбы мени десем дагы чукпайт. Бир убакта эмне болгон бул деп акыры эмчесем багыш. Колун минтип коелу. Уктап калыптырбы? Чарчады. Үн коштоп уктап калыптыр да. Анын сөзү дагы аябай көп болчу да. Анан бала эмес, чоң киши деле чарчатушудай мультфильм болчу да, өзү дагы эмоциональный такой мындай эмне десем, кыйкыр көкүрүк менен мультфильм болчу да. Анан ушунчалык жаман боорум ауырду балага. Вот ушундай да болот бизде. Атайын убактыңызды бөлүп, биздин телеканалга келип, биздин суроолорубузга жооп берип, ошол эле учурда теле көрүүчүлөрдүн суранган сураныштарын аткарып бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ден соолуктуу болуңуз. Көптөгөн жаштарды ошол үн коштоодо тарбиялап, туура жол көрсөтүп, өзүңүздүн салымыңызды кошуп жүрө бериңиз. Биз сиз менен сыймыктанабыз, кубанабыз. Сиз менен отуруп маек куруу дагы биз үчүн кубаныч экенин айтып өтөйүн. Ишиңизге ийгилик болсун. Алдыда өзүңүз айтып калдыңыз, 60 сериялуу мультфильмди даярдап жатабыз деп. Мына ушул жаңы мультфильмди көрүүгө насип этсин бизге дагы, кубанып, сүйүнүп, Айнаш эженин жаңы мультфильмин айтып атты эле, ушул мультфильм турбайбы деп кубанып, сүйүнүп көрүп калалы. Эркин микрофон берейин сизге, теле көрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп алыңыз. Анда эмесе, теле көрүүчүлөр, сиздерге чоң рахмат. Сиздерге мен ден соолук, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Дайыма ушу кубанычтын жолунда жүрө бериңиздер. Анан могуруки жерде регион теле радио берүүсүнө дагы мен ыраазычылык билдирип кетем. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Ушул регион теле радиосу дайыма алдыдагы рейтингтерди алып, жогорку наамдарга ээ болуңуздар. Ыраазычылык билдирем, бар болуңуз. Кадырман теле көрүүчү, бүгүн мына ушундай өзгөчө маанилүү, кызыктуу, пайдалуу маек болду деп ишеним артам. Биз болсо көрсөтүүбүздү мына ушу менен соңуна чыгарабыз. Таңкы регион көрсөтүүсүнүн башкы деме үрчүсүн дагы эсиңиздерге салып өтөйүн. Мына ушундай доктор Клин деген атамекендик өндүрүш бар. Тагыраак айтканда, жапон техникасы менен жууп тазалоочу каражаттардын түрүн чыгарат. 100дөн ашык түрү бар. Кол жууган, бет жууган, идиш жууган, иши кылса жууп тазалоочу каражаттардын 100дөн ашык түрүн чыгарат. Эң башкысы
аллергия болуп кыйналган инсандарга же болбосо жытка аллергияңыз бар болсо, кийим тазалоочу каражаттарды колдонгондо жыты жакпаса, мына ушул компаниянын жууп тазалоочу каражаттарын алып колдонсоңуз болот. Көрсөтүүнү мен Жазгыл Кудайбердиева алып бардым. Саламатта туруңуздар.